Ассаламу алейкум, барыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Сиздер менен бүгүн кышкыга атайын компоттор жасап алабыз. Же болбосо азыр өзгөчө популярдуу болуп жаткан мохитолор. Мен өрүк жана алмалуу мохито жасадым. Биринчи өрүктүү мохито жасоодон баштайм жумушту. Ал үчүн алдын ала жуулган өрүктөрдү данегинен ажыратып алдым. Шартыңызга жана табитиңизге жараша апельсин кошсоңуз болот, бирок мен ушуну милдеттүү түрдө кошушуңузду сунуштайм. Аябай буркураган фанта даамдуу мохитоңуз өтө жыттуу болуп чыгат экен. Лимонду дагы 5-6 мм калыңдыкта кылып кесип алабыз, бирок лимондун уруктарын, данектерин алып салышыбыз керек, себеби мохитого кыйгыл даам берип коет экен. Андан сырткары мен атайын освежающий деп коет, сергитүүчү жалпыздын жалбырагын колдондум. Бул дагы өзүңүздүн табитиңизге жана шартыңызга жараша, орустарда мята деп коет. Өтө жакшы даам берет. Алдын ала бууланып, стерилденген банкаларга мен 3 литрлик банка колдондум. Өрүктөрдү бөлүп алабыз. Ар бир банкага 2 тилкеден апельсин туура келди, 3 тилкеден лимон жана 1 шак ушундай мята салдым. Менде жалпы азыктардан 3 литрлик банкадан 3 компот чыкты. Бардыгын тизип салып алган соң алмаларга өтөбүз. Алмалуу мохито үчүн лимон жана алма колдондум. Лимонду дал ошондой кылып эле кесип алабыз жана уруктарын чыгарып коебуз. Алманы ушундай тегерек шартта кессеңиз болот, же болбосо өзүңүзгө эле белгилүү ортодон бөлүп 4 бурчтук кылып деле кессеңиз болот. Өзүңүзгө ыңгайлуусун тандаңыз. Алманы дагы алдын ала стерилденген банкага салып, 2 тилкеден 3 тилкеден лимон жана жалпыз жалбырагын коштум. Бардыгын ушул иретте салып алдым. Алдын ала сууну кайнатып койсоңуз болот. Кайнак сууну банкаларга толо куюп, крышка менен жаап 20 мүнөткө коюп коебуз. 20 мүнөт өткөн соң банкадагы сууну кайра казанга куюп алабыз. Мына ушундай ситонун жардамында, же болбосо атайын сито крышканын жардамында куюп алсаңыз болот. 1-3 литрлик банкага мен 1 стаканда кумшекер салдым жана кайнатып, кайра эле ошол банкага куюп, оозун бекитип койдум. Оозун жакшылап бекитип алган соң көмкөрөнчөсүнө коюп, тынганы коюп коебуз. Бардык банкаларды ушул эле иретте ушинтип бышырып алабыз. 1-3 литрлүү банкага эскерте кетсем, менде 1 стакан кумшекер куюп, кайнатып, кайра банкага суусун куюп, жаап алдым. Алманы дагы ушул эле таризде кайнатып алдым. Биринчи кайнак сууну куюп 20 мүнөткө демдеп коем, андан кийин суусун кайра төгүп, ал сууга кумшекер салып, кайра кайнатып, кайра банкага куюп, оозорун бекитип жаап алдым. Албетте бир аз машакаттуу, бирок өзгөчө компот болот. Ошондуктан сиздерге милдеттүү түрдө жасап көрүшүңүздөрдү сунуштайм. Тамагыңыздар таттуу болсун, каналыбызга жазылууну унутпаңыздар.